Кутман окушуга кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздар бизди сагынган болушуңуздар керек. Анткени биз дагы сиздерди чыдамсыздык менен бир жумадан бери качан учурашабыз, качан биз кыргыз элибизге күлкү тартуулайбыз деп бир жума даярданганбыз. Анда болсо даярданыңыздар. Биз сиздер мененбиз. Бүгүнкү конокторубуз баарысынан да эң кызыктуу. Андыктан баарыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жылмайы өмүр узартат дейт. Сиздердин өмүрүңүздү узартууга биз жума сайын аракет кылабыз. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Мен бүгүн ушунчалык кубанычым ичиме атпай, өзүм көйнөгүмө атпай турам. Кой? Көйнөгүңө батып эле жүр айланайын. Билип атам мен эмнеге сен батып сурап коюңузчу. Эмнеге айт? Себеби дегенде кыргызымдын сыймыгы, канчалап чыгармачылыктын бийиктиктерин багындырган, адамгерчилиги өтө сонун, жаркылдаган, жайнаган бир сонун кыз келат тургуй. Айланайын. Күтүп жүргөн. Сен оозуңан жакшы сөз чыгат экен, Санжар анда. Мен кандай жакшы сүйлөр. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын кезектеги кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жанета. Тосолуңуздар. Кандайсың? Куш келипсиз. Көптөн бери көрүнбөйсүз. Мен кимдин айтып атам? Кандай кереметтүү кыз келди, келиңиз. Ого, мен караңызчы, биздин студиябыз сразу сиз келгенде жаркылдап, тим эле өзүңүзгө окшоп жайнап кетти. Гүлжайнанынчы ушунча 4 сезондон бери Санжар эмне оозунан жакшы сөз чыгып атат десе, бир менин өзүмдүн курбум келип калган тургай. Кандайсың? Каякта жүрөсүң 5000 сомдуктай болуп көрүнбөй. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар. Мен деле силерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн дагы сүрдүп атам. Көптөн бери эфирге келбей, бүгүн дагы кыргыз журту менен баары менен ушу эфир аркылуу жолукканыма чексиз кубанычтамын. Сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүздүн бизге жөнөтүлгөн билдирүүлөрүнө караганда, комментарийлерге, суроолорго караганда элдин баарына эле кызыгып аткан эң биринчиден чач жазалганыгыз экен, чачыңыздын өнү экен, жана үчүнчүдөн жакынкы учурда бир өзгөчө жаңылык күтүп атат экен, ошол жаңылык жөнүндө сурасаң дегендер да болуп кетти. Жооп берип кетсеңиз. Чачтан баштай берсеңиз болот. Чач жөнүндө айтсам, бул мен өзүм фирменный эле чачым, баягы деле прическам. Баягы эле. Баягы эле. Расул Маматкулов менен Жанета Бабковдун чачы өзгөрбөйт, Мерген турган үчөөнүкү. Эмнеге өзгөртпөйсүз? Мен ушу түскө, анан кийин ушундай формага көнүп калдым, прическа. Анан бул менин имиджим болуш керек. Жок, өзгөртүүгө мындай аракет кылбай элесизби? Имидж өзгөртөйүн десем, эмнегедир кара түскө боесом жарашпай калабы деп ойлойм, же кырсам жарашпайбы деп ошо кадамга бара албай атам да. Деги эле азыркы 21 кылымдын заманбап доорунда айтып калат эмеспи, жана ар бир жаңылыктын үстүндө иштеген бир учурунан өзгөчө бир риск, жана экинчи жагынан бул ийгиликтин дагы бир тепкичи дейт. Сиз жанагы жообуңузга караганда керек болсо чач жазалгасын өзгөртүгөндөн мындай рисктен коркуп атсаңыз, демек чыгармачылыкта деле, ырларда деле, ошол эле видео клиптериңизде деле жаңылык кылгандан коркпойсузбу? Жок, коркпойм. Себеби чыгармачылыктын үстүндө иштегениме көп жылдан бери иштеп жүрөм. 25 жылдан бери. 25 жыл болду. 25 жыл болду. Мен мурунку Жанетам дейсиң. Мен кайсы Жанета? Эңгетки Жанета мен болчумун деп. Өзүңүз азыр 25 жаштагы эле айымдардай көрүнөсүз да. Анан сиз мындай Ошондо 50ге чыгып калдыңыз. Аябай жаш көрүнөсүз. 25 жылдан бери сахнада жүрсөңүз, ошондо аябай карып эле калгансыз. Мен 8 жаштан баштап ырдап чыккам да. Бүлдүркөн деген ыр менен чыккам. Жанета айым, айтсаңыз, 8 жашыңызда ырдаган бүлдүркөндү балким азыр укканга мүмкүнчүлүгүңүз болот. 8 жаштагы үнүңүз менен. 8. Эксклюзив телекөрүүчүлөргө кандай дейсиздер, ырдатып көрөлү. Албетте. Бизге келгендер ырдабаса болбойт да. Келиңиз. Жыты сонун буркурап, ай бүлдүркөн. Сөздөрдү унутуп калдым. Фонограмма. Колдорубуз көк боёк, тергенибиз бүлдүркөн. Жар башында салалап,
Kızlar koyun güydürgün, ay büldürgün, ay büldürgün, büldürgün. Ой, баракелді, баракелді. Сөзін ұмытып қалдым, қанша жылдан бері өте албай. Сіздің Жанет айым шығармашылықта бағындырған игіліктеріңізді, ушунчалык эргүү менен чыгармачылыкка иштегендериңизди жакшы билебиз. Бирок биздин ушундай жаркылдаган, жайнаган, ушундай чыгармачылыктын биик чокуларын багындырып аткан айымыбыз үйүндө кандай кожойк экен? Эми эне болгондон кийин Колунан бирдеме келеби, анда турмактарыңыз менен тамашалап айтайынбы же мындай серьезно сүйлөйм? Каалагандай айтыңыз. Эми эки баланын энеси болгондон кийин өзүм баарын эле жасайм. Короонду деле, огородду деле өзүм карайм. Анан тамактарын бүт баарын эми өзүм жасаганда ким жасайт эле? Негизи өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Кайсыл окуу жайларды бүткөнсүз? Эми баарысын сурап кетели. Биринчи кайсы окуу жайды, кийин дагы бир экинчи окуу жайда окуганда укканбыз. Сара Бешналиева атындагы институт искусствон бүтүргөм. Эстрадный вокал боюнча специальностьм ошо. Чымчыган суроолорду кээде сураганды жакшы көрөм, мен ушундай жагым бар. Ошон үчүн кээ бир меймандарыбыз, кээ бир конокторубуз кээде жаман көрүп турушу мүмкүн. Бирок өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү чакырганыбыз эң башынан баштап эле канча жыл бою көнгөн сахнага чакырган атыңызды бүгүн айтпа деп сурандыңыз. Жөн эле Жанета деп чакырдыңыз. Себеби эмнеде болду? Анткени бүгүнгө чейин канча чоң концерттерде мен сизди фамилияңыз менен кошуп эле чакырып жүрчү элем. Өзүм аты менен чыгайын деп чечтим. Бул эми жеке жашоом. Аны талкуулагым келбейт. Жеке жашоо, жеке ойлоруна калсын дейсиз. Жеке ойча калсын. Демек азыр bundan ары эми чыгармачылык ысымыңыз бир гана Жанета менен эле улана турган болот, э? Келиңиз анда дагы сизде суроолорду бере берели. Биз жана башында эле айтып кеткендей, мен сиз тамашакөй айым экениңизди билем. Ушунчалык бир тамашаларга жакшы карайсыз, бир жакшы анекдотпу, бир жакшы бир күлкүлүү окуя айтып, биздин көңүлүбүздү бир көтөрүп албайсызбы? Ооба, көңүлүбүздү Биз аябай мындай зээрип атабыз. Сизде билебиз, биз деген анекдоттор, күлкүлүү окуялар пачка болуп турганын билебиз. Ошондон бир шингил таштап коюң. Телегөрүүчүлөрүбүзгө Жанетадан ыр эмес, эми күлкү. Ооба, жашоодо мынакей кулисанын артында сиз башкача айым деп көп угабыз. Ошондуктан азыр бир или өзүңүздүн гастролдогу же сахнадагы же жашоодогу же үйдөгү же көчөдөгү бир кызыктуу окуя же бир аябай өзүңүзгө жаккан бир жакшы анекдот айтып бербейсизби? Азыр эстеп кеттим, Санжар экөөбүзгө тийишелүү. 2 жыл мурун корпоративге чакырышты мени. Эсиңдеби Санжар? Ал экинчи этажда экен, мен биринчи этажга барсам, алып баруучу болуптур Санжар. Анан кийин келип эле тост сүйлөшүп атканда, анан Жанет эже келиңиз, сиз ырдайсыз деп эле. Даярданып эле анан сахнага. Анда эмесе сахнада Жанета Бабкина деп туруп чакырып атпайбы? Мен күлүп, фамилияны унутуп калып. Жаштаков ырдап аттым, 2 ырдадым. Үчүнчүсүн сурашып атты, аябай бийлешип атат. Анан ырдап бүткөндөн кийин чыгып баратсам, неме болчу. Башка бир коллектив экен да, мындай көбүнчө орустар экен да. Анан күтүп атам, биз гонорарды күтөбүз го бүткөндөн кийин. Күтүп турса эч ким жок. Анан кийин бир убакта бир орус айыл келип, извините, вас кто позвал деп атпайбы? Көрсө мен чакырам силер экинчи этажда экен да. Ошондой эсиңдеби Санжар? Айтып атпайбы, жана тост айтып атса эле келип, сиз ырдайсыз деп Санжар айтты. Андай болгон жок. Эшикти ачып эле Жанета эжеке айланайын чуркап келди. Ай Санжар, мен шашып атам, дароо дейт. Мен тосту бат-баттан бүтүрүп ал ырдатып ийгем, а мен эмне кылмак элем? Дароо көрсө башка бирөө чакырыптыр. Өзүңүздөн көрүңүз деп эле анан акырындан ыраазычылыгыбызды билдирип койдук. Ошондой. Анда жаңы жылдык белек кылга турбайсызбы? Мынакей уулуңуз, кызыңыз буюрса бой жетип келе жатат. Сиздин жолуңузду жолдоп, ошо ырчы боло турган ушундай бир чыгармачылыкка жакынбы же андан такыр алыспы? Уул кызыңыздын кайсыл жакка жөндөмү бар? Кызым өзү ырдайт, ырдаганды жакшы көрөт. Уулум болсо компьютерга программист болгусу келет да. Кызым сахнага чыгып ырдап калды. Азыр эми чоңойгон сайын ал деле өзүнүн оюнун өзгөртүп, дизайнер болгусу келет. Бирок ошол эле чыгармачылыктын эле жанында эле кийим тигип, өз сүрөткө тартып, фасондорду бүт баарын азыр ошо кызыгып атат да. Чыгармачылык үстүндө жүргөндөр балким актер ырчы куудулдарын көп эле айтат. Мен өз уулума, өз кызыма мен жашоомду каалабайм дейт.
Анткени бул чын эле чыгармачылык жашоонун жана наны кымбат, тузу кымбат оор мээнет менен алынат дейт. Сиз ошого кандай көз карашта карайсыз? Балким сиздики такыр оюңуз башкача. Мен балдарыма эч убакта тоскоол кылбайм. Алар өздөрү жакшы көргөн сүйүктүү кесибине ээ болсо деп ойлойм. Себеби ата эне жакпаган бир кесипке мисалы окуга тапшыртса, ал бала желаниясы жок болсо тыштап эле кетип калат да окубай. Ар бир нерсенин эки бети бар дейт го, медалдын да эки бети бар дегендей, чыгармачылыкта азыр Санжар айтып кеткендей эле, чыгармачылыктын чынында элге аябай жеңил көрүнгөн менен тузу оор, аябай кыйынчылык менен табылат. Ушул сахнада ушунча жыл жүрүп, эмне жакшы жагын таптың жана эмне жаман жагын таптың? Жакшы жагын айтсам, мен өзүмдүн жакшы көргөн сүйүктүү кесиптин ээси болдум. Ошо кичинекейден бери өзүм баладан баштап эле уже кыялым болчу, сахнага чыгып ырдасам деп. Ошого жеттим. Жаман жагы десем, эми биз баягы эл адам болгондон кийин сөз эршийт, артында көрө албастык дегендер болот. Андай өзүңөр деле билесиңер да. Ошон үчүн коомдук жайларда баягы өзүңдү көп жерден баягы неме кыла аласың да. Кенен чоңдон жүрө албайсың, мисалы паркка балдар менен барайын десең. Мындай кененчилик эмес, ошол кененчилик эмес. Өзүңдү мисалы үйдөгү эле мисалы дайыма өзүң карап жүрүшүң керек да, чачың жасап, прическа, макияж кылып. Агер мондуп жүрсөң айтат, мындай Акыйкын жүзүңүн көрүп алат, Ооба. Масканы ар дайым кийип жүрүш керек. Жанета, деги эле айтып калбаңыз азыр, арттан сүйлөгөндөр болот, жанатайым. Ар дайым эл оозунда болосуң. Деги эле мен үчүн кызыктуу бир нерсе бар. Ар бир адам чыгармачылык жашоого аттанганда мен белгилүү болоюн, таанымал болоюн, ийгиликтүү болоюн дейт, ыр жаздырат, эл таанысын деп концерт кылат, эл таанысын деп клип тартат, эл таанысын деп аракеттенет. Эл тааный баштаганда очки тагынып көрүнбөгөнгө аракет кылып эле жашына баштайт, анан көрсө кыйын турбайбы деп калат. Баштап атканда ушундай болгонго сиз даяр болдуңуз беле деги эле? Мен ойлогон эмесмин. Кандай ой менен баштадыңыз деги ырчылыкты баштап атканда? Ырдайм деп өзүмдүн ырдайм деп баштадыңыз эле. Анда бала болуп эчтепкени ойлобосоң керек, бүлдүркөн болгондон да. Эми айтып атпаймынбы, бала кездеги эле кыялым болчу, ошо сахнага чыгып, элдерге сахнага чыкканда бүт проблеманы унутасың. Ырдаганда ушунчалык жан дүйнөң өзүнчө бир тазарып, ачылып, ооруп атсаң, ошо айыгып, ушунчалык жакшы эмоция аласың да. Анан көпкө чейин үйдө отуруп калсаң, кадимкидей кандай десем, буулуп каласың, издеп каласың да, уже сахнага чыгып ырдагың келип. Эми ушул ырчылыктан сырткары дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Өзүңүздү дагы кандай жактан мындай сынай аласыз? Мүмкүн кино жаатынан сынап көрө аласызбы? Же бир кол чебеп өнөрчүлүк мененби дагы? Же ат чабыштабы, же кандай? Спортко жакынмын өзү. Назира экөөбүз жашынакай бир проектке катышканбыз, Жылдыздар манежде. Ошондо аттын үстүнө минген үйрөнгөм. Воздух полотно бар, воздушная гимнастика. Спокойно шпагатка отуруп, ошо бийиктиктен баягы коркпой калдым да. Азыр шпагатка отура аласыңбы? Отура алам азыр деле. Отуруп бербейсизби анда? Мурунку передачада отургам. Азыр отуруп эле койдум. Анан лыжа тепкенди жакшы көрөм. Тоого чыгып. Экстремальный спортко жакынмын да, парашюттан секирем, коркпойм. Мейли, андай жаатында жакшы экенсиз, а бирок деген мындай жанагы сиздин байкашыбызга караганда айыл жергесинде эле кызсыз, Күчтүк жергесинен айыл жергесинде эле чоңойгон. Мисалы ошол айыл жергесинин үй жумуштарына кандайсыз? Мисалы жайлоого чыгып, уй саап, жанандай кылып, ушундай бир бээ саап дегендей ушуларды. Нан жаап, карын тазалап, ичагын. Чын айтсам, ичеге тазалабайм. Орустар тазалабайбы? Мен кыргызмын да. Уйду салбайм, бирок дандыргандан жапканды билем. Аны апам үйрөткөн. Биз мал баккан эмеспиз да, ошон үчүн малга жакын эмеспиз. Ал эми чоң рахмат Жанатайым. Эми башынан баштап келаткан суроонун бир логикалык бүтүрүүсүн кылып коелу. Жанета келечекте эми кандай болот? Алдыда кандай болосуз? Ким болосуз? Алгачкы коюп аткан кадамдарыңызда балким жарым жыл, 1 жыл, 5 жыл кандай ойлор бар?
ойлор ошо биз эми элге өзүбүздүн ырларыбызды тартылгандан кийин ушу чыгармачылыкта изденүү, жеке өзүм концертин берип, жаңы клиптерди тарттырып, дагы чет өлкөдө кандай фестивалдар болсо дагы ошо кыргыздын желегин желбиретип, намысын коргоп келген пландарым бар. Буюрса. Мен мисалы башка кесиптин ээси Элестете өзүм албайсыз. элестете албайм, анан көрө албайм да. Мынакей Кыргызстандын Санжар уруксат бересизби? Биздин ар бир келген коноктон сурайбыз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кандай сезим менен элге жеткире аласыз? Кыргызстан ушундай, бул менин Кыргызстаным дегенди. Кыргызстаным бул мен мекеним. Ушул жерде киндин кан тамган жерим. Мен ата бабаларым баары ушу кандай сөз жеткис. Кыргызстандын баркын башка өлкөгө чыккандан кийин ушунчалык бартайсың да. Биздин суубуз, жаратылышыбыз такыр башкача. Ошондо гана салыштырасың да. Анан Кыргызстан мен жашоом. Жашооңуз. Таза суу. Кымбатыңыз. Берекем. Айтылган сөздөрүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе келиңиз сизди ортобузга чакырып сүрөткө түшөлү. Жылдыздуу селфи, салам Кыргызстанда. Интернет баракчаларга кирип, ойлоруңуздарды, сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө Жанат айым өзү да окуйт, биз да окуйбуз, жооп беренге аракеттенебиз. Анда эмесе 1 2 3. Чоң рахмат. Келиңиздер, сиздерди сахнага чакыралы, оюндун шарттары менен түшүндүрө өтөлү. Залитага оюн эч кандай гана оордук туудурбаса керек. Себеби бул ойноп гана жүргөн кыз турбайбыз. Жанат айым, эми биздин сулууларыбыз, эжекелерибиз сиздин жакын курбуларыңыз болгонун билебиз. Ошондуктан бүгүн сиздер эки-эжекеге каршы таймашасыздар. Салам Кыргызстан каршы Жанетта. Эч оордугу жок, баары жөп жөнөкөй. Эми сизди ырдатып, билетип, шпагатка отургузалы дедик эле. Бирок эми аны кийинки берүүбүздө кылалы. Бүгүн канчалык деңгээлде бир көйгөйдүн үстүндө концентрация кылып, жакшы ошону аткара алат экенсиз текшеребиз. Жөнөкөй нерсе, бирок ошол учурда бир аз оор болмокчу. Реквизитти даярдайлы, сиздер даяр болуп туруңуздар. Биз дагы билбейбиз бул оюн эмне экенин. Санжар бизден дагы муну сыр кылган. Көрсө экөөбүз буга чыгат турабыз. Бул бизге чыгала. Жанат айым, бул кызыл түстөгү чакага сиз азыр бир нерсени саласыз. Ал эми жашыл түстөгү чакага сиздин атаандаштарыңыз, албетте эле биздин сулуулар болмокчу. Эч оордугу жок, баары жөп жөнөкөй. Муну сиз кармап туруңуз. Эмне кылыш керек? Биринчиден жакын турасыздар. Бир буну мисалы үчүн 30 сантиметрден дейли. 30 сантиметрден чыгарып алып туруп, бул чакага теннистин тоон саласыз. 30 сантиметр сиз окшоштурдуңуз, бул жактан эжекелерибиз 40 сантиметр кылып көрүшөт. Андан соң 50 кылып көрүшөт. Андан соң ушинтип барып эң узун кимге чейин болот экен. Өзүңүз байкагандай эле бир аз туура эмес болуп кетсе, бул сынып кетет. Кулап кетет. Үстүнөн теннистин тобу жакшы жүрбөй алат. Ошондуктан эч оордугу жок, монтип кармап туруп эле сала бересиз. Биздин телекөрүүчүлөр даяр болуп туруңуздар. Кимдин дагы мындай концентрацияга мүмкүнчүлүгү жакшыраак экен? Биздин кесиптештерби же балким Жанет айымбы чогуу текшеребиз. Анда эмесе биз Ошондо экөөңүздөр баштадыңыздарбы? Топторду даяр болуп туралы. Экөөсүн да судья болу. Жок, сен баштай бер. Көрөйүн да кандай кылат экенсиң. даярсыздарбы? Үйрөнүп. Биринчи ушул бир 20 сантиметр, 30 сантиметр кылып коелу анда. Мондай 30 кармасаңыз болот. сантиметр. Сиз 40 кыласыз, Анда баштай берсеңиз. Арканды узун ташта дейт, 1 2 3 телекөрүүчүлөр даярсыздарбы? 30 сантиметр менен билет ким башат. Оп оңой эле экен. Сиз канча болду сиздеки? 40 сантиметр. 50 дейт. Жок, 40. Сиздеки 40 болмаса 50 сантиметр болмас. Жакшы, окшошту. Эми 50 сантиметр болуп окшошту. Буну Буну басып алсаңыз болот. Жок, бул топту берем мен сизге. Түрө берсин албетте. Ана 1 2 кана. Окшошпай калды. Азырынча 1-0. Атаандашыңыз утуп атат. Ана эмесе Гүлжайын айым, сиздеке канча сантиметрге жетип калды? 60 сантиметрге узап турган кези болбой калды. Келиңиз, эми сиздикин биз 70 сантиметрге узатабыз. Келиңиз. Бул оюнду каяктан таптыңар? Bunday оюндарды биз авторлорубуз менен өзүбүз ойлоп табабыз. Окшошпой калды. Сиз дагы узартыңыз, канча сантиметр болду? 70, 70 кандай болот экен чогуу текшерели. Ай баракелде. Азамат.
80 сантиметрден кетип баратат. Жанат айымдын тоо кана. Келди сиздики. Монту эле салып койдуңуз го. Улантабыз. 90го жетпейби сиздики? 90 сантиметр. Баракелди. Азамат. Анда эмесе сиздин 1 метр кылбайлы кандай десек, эгерде 1 метр менен окшоштурсаңыз, анда дароо эле жеңиш сиздики болот. Ошонтип эле азыр. Мына, мен сизге мондай болуп туруп жардамчы болоюн. Топ сиздики. Даярсызбы? Телекөрүүчүлөр даяр болсо, сыналыктарга жакыныраак отуруңуздар. Оң колум алайынчы. Колго алып алыңыз. Азырынча 2-1 саны менен Салам Кыргызстан утуп атат Жанатаны. Айбы. Сиздики окшошот экен гана Гүлжан айым. 1 метр 4 сантиметр. Жо метр эле экен. Келиңиз. Азамат. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле концентрация боюнча жана аракетчилик боюнча бул жактан азырынча Гүлжайна айым 1-чи орун болуп атат. Бирок эми 2-чи этап кылып дароо ушуну эле кылабыз. Бирок упузун, эң узун, колдон келишинче узун кылып туруп, сиз жөн эле салбай ырдагыча бири-бирибиздин чакабызга салабыз эми. Мунусунда Назира эжеке болот, жана сиз болосуз. Сүйлөштүкпү? Баштаңыз. Келиңиз. Өкүңүздөргө тең 1 метрден кылабыз. Бирок жөн салбай ырдап салыш керек. Бири-бирибиздин чакабызга салабыз. Назира айым, сиз кайсы ырдыдайсыз даяр болуп туруңуз, сиз да кайсы ырдыдайсыз даяр болуп туруңуз, Анда эмесе ыр баштайсыз, мен топту коюп берем. Жакыныраак келсеңиз болот. Топ даяр, 1 метрдик рулетка даяр, жана ыр башталсын. Кыргызстаным гүлдөгөн жерим, Кыргызстан элимди. Башынан кылыңыз, макул башынан. Бир топту салалы. Бирок ыр аябай сонун болот эле. Байкадыңызбы? Мындай. Жандуу үн менен сонун окшошпу? Кайрада бир попытка. Өзүңүздүн чакаңызга сала бериңиз мунусунда. Назира айым чакасы окутулган окшойт. Кыргызстанды баштай берсеңиз болот. Кыргызстаным гүлдөгөн жерим, Кыргызстан элимдин түнөгү сенсиң, эгимен Кырдайыз, жакшы. өлкөбүз дүйнөгө малым, сыйчылда менин элим. Баракелди. Эми Мен ырчы эмесмин да, мен рэпермин. Рэперсизби? Рэп окуйсузбу? Рэп окуп бизге окшоштурсаңыз боло берет анда эмесе. Келиңиз. Топторубуз даяр. Сиздин ырыңыз даярбы? Рэпти даярдап алдыңызбы? Кеттик. Рэп баштаңыз менчи. Метрди колума алдым. Бысмылда деп салдым. Йо. Düşmese uyat bolup kaldım. Баракелди. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында Жанета айым болуп кетти. Же болбосо мындан көп күндөн тартып Жанета сулуу деп кайрылсаңыздар болот. Белиңизди алып келели. Жанет айымга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, чыгармачылыкта дагы мындан да бийиктиктерди багындыра бериңиз. Бизге убакыт бөлүп келген үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирип, биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын сизге белектеп Жана ошондой эле үйдөн машыгуу үчүн метр. Амо чаканды ала кетсең. Чаканда кала кетсеңиз болот. Эми Жанет айым, сиз дүйнөнү кыдырган адам катары билесиз. Даамын татып көрүңүз. Жогорку деңгээлде жасатылган таттуулар Ата кондитердик фабрикасынан сизге эркин микрофон, келиңиз. Чоң рахмат силерге. Бүгүн абдан кубанычтамын. Силер менен жүз көрүшүп атканыма, жалпы кыргыз эли менен экран аркылуу дагы силер менен көрүшкөнү, бүгүн ушундай куттуу студия чакыргандарга чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык. Кыргызстаныбыз өркүндөй өсө берсин. Асманыңыз ачык болсун, бар болгула, бай болгула. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Балдарыңызга алып барып, жашнакай таттуу тамак менен тамагыңыздар таттуу болсун. Келгениңизге чоң рахмат. Келип туруңуз. Онукто Жанета болуп кетти, кол шалар менен узатып алмакчысыз. Чоң рахмат Жанета айым. Жебе.
көңіл бұрма. Жего. Эй, семиргениңен бетиң былтыйып, кийимиң батпай баштады. Жебе. Атаның печенесі болтпай. Қарашы қанша түрі бар. Тартып алыңдар. Болды, қойшы. Пісе салып қоймады. Ұрышпаңыздаршы сүренеч. Мына кымбат деле болса керек. Жоқ арзан. Эми даамы деле мону. Жоқ, дамысы оның. Каяктан жасалган? Кыргызстанда жасалған. Эме, берсең бирди. День-ночь Житу шоколадындағы печенье сэндвич. Мықты татым. День-ночь. Чоғыз чай берші. Диетачы? Брат, сен берші. Алдағы сіне жаң шығып тұр ба? О, мінеке Айымдарға болыңыз. Келіңіздер, урматтуу кыргыз айымдары. Барыңыздарға, караңыздарчы. Ата кондитердик фабрикасынын эң сонун таттууларын сиздерге тартуулайбыз. Идиштери да сонун экен. Атын элер ардайым, ардакташы балдарым, адам бол деп узатышы бак тиле. Тарып дүйнө жалгандай, тагдырыбы саргандай, акталабы аталардын ак тилек. Намыска чыккандай, алыска учкандай, акылга билимден канат байла. Жаманды карашсын, жакшыга жанашкын, жанының арулап, кайра. Жашоға куматтара бастан, жалыңа толып жаралат жан. Өксүгү барға карабастан, өмір чиркин қандай керемет. Капарға албасаң, кармап егер қалбасаң, алтын куштай алар уча билинбей. Өткүчө жаштыгың, өргөннөрүң чапкының, комускылы окшоп сезим берилбей. Күсөндө тагдырга, күлгөндөн айрылба, ашкандай байлык жок анамдыктан. Менсинип керилбей, кең болуң элиңде, ашкандай кийик жок адамдыктан. Жашоого куматтара бастан, жалыңа толуп жаралат жан. Өксүгү барга карабастан, өмүр чиркин кандай керемет. Намыска чыккандай, алыска учкандай, акылга билимден канат байла. Жаманды карашсын, жакшыга жанашкын, жанының арулап, кайра. Жашоого куматтара бастан, жалыңа толуп жаралат жан. Өксүгү барга карабастан, өмүр чиркин кандай керемет. Жашоого куматтара бастан, жалыңа толуп жаралат жан. Өксүгү барга карабастан, өмүр чиркин кандай керемет. Стаканда кантым бар деп кой. Міне қантың еріп кетті өлі. Суу болуп калыптыр. Жоқ, қант жоқ өлі Жок емне ал. дейді. Стаканда кантым бар деп Ой. аябай жагатта просто Сен не алырға жаңы жашоо бердің бе? Ошону айтпайсың. Өзің оғын шығарат. Өзү мындай өзүнүн жашоосун ушуларга жашоо берип, элибизге, кыргыз элибизге тартуулаган жигиттер келаткан турбайбы? Ооба, ал жигиттерди кантка теңесек болот. Анткени ушунчалык таттуу, ушунчалык кыргыздын намысын коргоп жүргөн Санжар тезирээк эл журтка жарыялайлы биздин кийинки конокторубузду. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн бир мейман эмес, эки мейман эмес, бүгүн топ чакырдык. Тосуп алыңыздар, Чоро тобу сахнада. Салам Кыргызстанда Чоро тобу. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер. Таттуу жигиттери, саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Төргөтүңүздөр. Төрдөн орун алыңыздар. Кандайсыздар? Аман эсен келип Жакшы, алыңыздар. рахмат.
Биздин мынакей студияга куш келипсиздер. Ар кандай кыргыздын кымбат адамдары келип отурушат. Бүгүн ушу кымбат адамдардын арасында эң таттуу топ келди десек, жаңылышпайт болушубуз керек, Анткени кыргыздын намысын коргоп, чет мамлекетке барып, жакшы жеңиштерге ээ болуп, башка топтордон башкача, өзгөчө ырдап, ушунчалык тез аранын ичиндеби же көп аранын ичиндеби кыргыз элине жакшы таанымал болуп кеттиңиздер да. Мен дагы сиздерди тааный баштадым. Керек болсо мен дагы. Эң биринчиден биз Чорото менен саламдашып алалы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Чоң рахмат. Жакшы келип, маанайларыңыздар жакшыбы? Маанайлар жакшы буюрса. Чоротобун дегеле биринчи жолу Салам Кыргызстандын алкагында жүз көрүшүп отурабыз. Куш келипсиздер биздин долбоорго. Адашпасак, бир 3 жыл мурун сиздер Кыргызстандын атынан, Кыргызстандын желегин желбиретип, эл аралык сынакка катышып келгенсиздер. Бул Түрк Vision бул. Кайсы шаарга барып келдиңиздер эле? Эски шехир деген. Эски шехирде бардыңыздар. Ал эми ошол дегеле көбүнчө ошондой сынактарга мындай соло проекттер кетет да, жалгыз проекттер. Сиздердин бир топ болуп бардыңар. Бул өзүнчө бир көйгөй. Сахнада, концертте даярдыкка жалгыз адам бат-баттан даярдалат. Сиздер үчөөңүзсүздөр. Бир көйгөй чечкенде жалгыз адам тарс чече калат, тикке айта алат, сиздер үчөөңүздөрсүздөр. Дегеле ушул топтун кыйынчылыктары эмнеде ошол жөнүндө айта алды. Анткени Чоро жакшырдайт, Чоронун жигиттери аспаптарда ойнойт деп эле баары билет, кыйынчылыктарын эч ким деле билбесе керек. Нурболот мырза, эң алгач өзүңүздөрдүн аттарыңыздарды тааныштырып, балким анча-мынча билбегендер болушу мүмкүн. Андан соң кыйынчылыктарды айтып кетсеңиз. Биздин көркөм жетекчибиз Марат байкебиз, Бек Султан, биздин солистибиз, плектерди аябагандай сонун ойнойт. Нурсултан, Бек Султан. Бек Султан. Жана ошондой эле мен Нурболот. Жана ошондой эле мен Рэмбо деп коет. Эми топтун кыйынчылыктарын айта кетсек, негизи топто биз үчөөбүз эле эмес, бешөөбүзбүз. Азыркы учурда үчөөбүз келип отурабыз. Анан кыйынчылыктары бир четинен оңойчулуктары дагы бар. Анан ошол эле кыйынчылыктар да көп болот экен. Баягы конкурста айтып атпайсызбы? Конкурска даярданганда биздики жекеле баарыбыз ырдабайбыз да. Бул жакта ар бир Инструмент. Аспапта ар бир өзүнчө бир милдет аткарат да, кызмат аткарат. Анан ошондон эле эметсе кыйынчылыгын билсе болот. Анан Марат байкем бул жагынан көркөм жетекчи болуп. Бул жагынан бизде кыйынчылыгы технический кыйынчылыктар, көбүнчө инструментти жандуу музыка ойногон себептен инструменттерди эрте алып келип коюп, настройкалап, үндөрүн ченеп, бири-биринен баарын балансын келтирип, анан аны ойношто керек, даярданып дегенде колдорду жибитип, эстеп, унутуп калбай. Ошондой кыйынчылыктар болот. Дегелечи, сиз айтып атпайсызбы, көркөм жетекчиси Марат мырза? Эмне кылып жетектеп атасыз бул жигиттерди? Кантип чогулттуңуз дегеле Чорондо эми? Демек, бул жигиттерди сиз чогулттуңуз. Бияктан, ай Нурболот, эмне тиякта ырдап жүрөсүң, бияка кир. Ай сен деген барабан ойноткенсиң, сен бери кир деп турабы? Чогултканым себеби башынан мен ошо жандуу группада, топто ойногум келип, башкаларда ойноп жүрчүмүн. Кечкисин кафелерде ойночумун, ар кандай группалар менен. Анан кыргызча музыка ойногум келип жүрчү. Анан ошо иним Нурболот жаңыдан ырдап баштаган болчу кезде. Нурболот бир туугансыздар, аталарыбыз бир тууган да. Анан Сиз кайсы аспапта ойнойсуз? Мен барабанда ойнойм да. Досторумду чогулттум, анан ошо идея да келди, анан Чорото болуп ачылып калды. Бек Султан, Сиз эми эмне кийинки суроого мындай тарбиялуу бала болуп жооп берген кереги жок. Болгондо жооп бериш керек. Вокалист деп атасыз, сиз дагы бэк вокалда ырдайсыз, сиз дагы ырдайсыз, Бирок белгилүүлүк жактан келгенде, популярдуулук жактан келгенде элдин баары Нурболот таанайт деп атасыз. Мындай ичара мындай көрө албастык болбойбу? Мен алдыга мен чыгайын, Нурболот чыгып биякта бэк вокал кармасын деп. Жок, андай деле болбойт, албетте. Эми кандай Мен деле тааныйт. Жок, андай деле болбойт. Мейли, андай көрө мындай эметпейсиз, Жок, эч андай сезим болбойт андайсыз, Жок, андай деле сезим болбойт. Аны өмүр бою экинчи планда жүрөрүңүз келет. Негизи аспап ойногон киши ошондой болуп калат окшойт деп ойлойм да. Анткени себеби аспап ойноп атканда эмнегедир бүт эле аспапчыларды карасаң, эч кандай мындай
кызганып мени таанысын деп дебейт да. Тескерисинче алар жашырынып мен туура эмес ойноп калбасам экен, туура эмес ойногон жокмунбу деп жашынып жүрүшөт да негизи аспапчыларчы. Ошол себептен болуш керек. Эмне себептен ошондой жашынып калышат аспапчылар? Аспапка ишенген үчүн, аспаптын артында турган үчүн жашынып калган экен. Чын эле мен сизге кошулам. Көбүнчө топтордо ушундай жандуу үн менен ойногондордо дагы аспапта балким канча жылдан бери ойноп жүргөн гитара мыкты профессионалдар бар, бирок аларды элде тааныбайт, бирок ал байкелер өздөрү деле таанылгысы деле келбейт. Себеп дегенде азыр дүйнөдө аябай бийик деңгээлдеги музыканттар көп да. Анан ошолордун чыгармаларын ойнойт ушул эле аспапчылар. Анан албетте ага жетиш да кыйын да. Анан ошол себептен эмнегедир тартынып турушат да. Эгер андан да ашыра ойносо, балким уялбайт эле да. Ошол себептен деп ойлойм. Анда болсо сиз дагы вокалист деп калды. Азыр айткандай эле Таймаш кылалы? Таймаш кылбайлы, ошончалык биз Нурболотту билебиз да, сизди билбейт экенбиз. Бир жакшынакай экөөңүздөр алмак-салмак ырдабайсыз. Кимиңер кыйын ырдайт экенсиңер? Мен деле ушу группада ырдап атып дайыма эле айтам да, Бека анткени Бека эле ылайык болот да ырдаганга. Марат байкем барабан ойноп атып ырдаш кыйыныраак болуп калат. Анан жанында көбүнчө Бека бэк вокалдарды алат, анан ырда десем өзү болбойт да. Тартынчак турбайсызбы? Мен айтсам, негизи менин үйрөнгөн специм аспабым боюнча чоротобундамын да. Анан Нурболоттун специ ырчылык жагы болуп атат. Ошол үчүн Бека жакшы ырдайт. Кана бир укпайлы анда. Дүркүрөгөн колчоолор канекей. Эгерде мен оперлик ырчы болсом, мындай ырдамак болушум керек. Ой тобон ырдап көрөйүн, а? Припевин эле. Ой тобо деги жайлобуз бергеле болгон жок. Ой, сен операга эле барыш керек. Жок, опера эле. Мына спортсмендер ырдагандай. Ой тобо. Кол чаап койду. Жок, албетте бул эми кана болоттун ырдаган. Нурбат ырда албайт деле сыйыр ушу, Үндө эле жок болсо эле ушу жигиттечи. Жөн эле сулуу болгон үчүн байкеси группасына кошулган да. Ошон үчүн айтат да, сулуунун көркү калда депчи, мынакей калды караса. Экөөбүз окшош кетет экен. Нурбат мырза, ыргабыз. Сиздер жаңа айтып аткан чайга салган кантым бардын ырдап берейин. Чайга салган кантың бар, же чайкаласың баркың бар. Чайкаласың жайкаласың. Şurada barabanına de. Çay özüңдө talpıngan. Hey! Gelsеңчи да гүлсөңчү ой, ойносоң. Bu amınday bile çöle. Ой, ашык дилбарай, көңүлүмдө эле сенде дай. Hoppa! Барекелде. Bir эле куплет болуп калды, мен тура калдым. Көркөм жетекчини чакырып туруп бийлей калайын десем. Экинчи куплетин сиз бийлей аласызбы, барабанда отуруп эле. Кудаган билбесеңиз да. Экинчи куплет Нурболот, мен тойбой калдым. Ыстаканда кантың бар, жер каласың, баркың бар, ыргаласың, жер каласың, ышкылысыз талпынған. Gelsеңчи да гүлсөңчү ой, ойносоңчу эле жүрсөңчү. Ой, ашык дилбарай, көңүлүмдө эле сендей. Gelsеңчи да гүлсөңчү ой, ойносоңчу эле жүрсөңчү. Ой, ашык дилбарай, көңүлүмдө эле сендей. Барекелде. Кыздын аракети аябай жакшы, жигитте жылыш жок. Барабанда жылбайт да. О, барабан назерен урурүйнөсүң. Келиңиздер анда кайра Санжар суроолорго кайрылалы. Эмесечи, мындай, сиздер фольклорда чалып чыгып атпайсызбы? Элдин ырларын, биздин улуттук аспаптарды ойнойсуздар, элдин ырларын ырдап атасыздар. Бир көрүнүш бар.
жана чыгыштын дүйнөсү сөзсүз түрдө бир өзүнүн диктовкасын кылат экен. Биздин дагы өспүрүмдөр рок музыкасын ойноп атышат. Бирөөсү металлика стилде ойнойт, бирөөсү бас гитара. Деги эле жаңы нукта, жаңы азыркы 21-кылымдын чыгыш дүйнөсү көңүл буруп аткан жака карап атышат. Ал эми сиздер үчүн оригиналдуу болуп, бул биздин байыркы ушул убакта балким кээ бир учурда унутулуп бараткан музыканын тармагына көңүл бурдуңуздар. Ким түрткү болду? Буга негизи эң биринчи биздин чыгаардын астында ретро конкурс болду да, жандуу музыка, жандуу үн менен. Ошого биз ушундай Байкем Бакыт Мукул деген режиссер Байкем бар, ошол киши идея берди бизге. Ушуга катышкыла, могу эки ырларды ойнобойсуңарбы деп. Анан ошо как раз ошо оркестрда дагы эл аспаптар оркестрда дагы булар болуп, бекалар болуп чогуу иштеп жүргөнбүз. Ошондо ошолорду ойноп калганбыз. Анан кел ошо рекелерди жасап көрөлү деп жасап катыштык да, ошол конкурстан утуп алдык да. Канча жыл болду топко? 2012 Сынак 2012 болгон, 2012 Ошондо алгач топ менен чоң сахнага биринчи жолу чыктык. Анан ошол конкурста көптөгөн жандуу ойногон группалар катышкан. Алардан өзгөчөлөнүп бир кыргызча репертуар таңдалганбыз. Көбүнчөсү англисче, орусча ырдашкан. Анан ошол жактан биз утуп алгандан кийин бир эме болуп калды да. Көрсө болот турбайбы, кыргызча эле деп. Окшоштурса болот экен деп. Ошондон бери ушул жаатка, ушул жолго түшүп калдык деп айтсак болот. Бизде мынакей Кыргызстанда көптөгөн топтор бар, чет мамлекетте дагы көптөгөн топтор бар. Сиздер 5 жылдын ичинде бат эле таанымал. Кээ бир топтор канча жылдан бери жүрүшөт, таанымал болбойт. Бул ушу жанагы сиз конкурстан утуп алгандан кийин чет мамлекетке барып ушундай ийгиликтерге жетип таанымал болдуңуздарбы, же болбосо Нурсултан кайра эле, Нурболоттун жакшы ырдаганынан таанымал болдуңарбы? Менимче буга себеп биз деген Чорок Кожомжаров атабыздардын ырдап жүргөн элдин кулагына сиңирип койгон ырларын кайталаган үчүн тез таанылып кеттик деп ойлойм. Топ болуш үчүн азыр бизди шаардан көрүп аткандар бар, биздин албетте эле жети дубаныбыздан көрүп аткандар бар. Биз дагы ырчы болгубуз келет, топ болгубуз келет деп жакын достор, ага инилер бар. Эмне кылып, кандай кадамдарды кылыш керек? Жетекчиңиздерден сурап өтөлү. Эмне керек ушундай ийгиликтүү топ болуш үчүн? Ийгиликтүү топ болуш үчүн эң биринчи, эгер жандуу музыка ойноп, жандуу аспаптын коштоосунда топ ачабыз десе, эң биринчи оркестрди да, инструменталисттерди, аспапчыларды чогултуш керек, же болбосо жакшы машыгып, жакшы бир деңгээлге чейин ойноп үйрөнүш керек. Андан кийин целин, өзүнүн жолун, линиясын алдын ала билиш керек. Кандай болот келечекте, кандай стилде болобуз, кандай музыкаларды ойнойбуз, кандай манера болот, кандай ырларды ойнойбуз. Ошолорду билип алып туруп, анан баштаса болот. Жашоодо көп тоскоолдук болгон нерсе, деги эле жумуш болобу, чыгармачылык жашоо болобу, келип туруп адам бир суроо менен такалат экен. Бул албетте эле келген ошол эле каражат. Башынан жумушуңду баштабай туруп эле, бир жумушка кирбей туруп эле маянасы канча экен деп сурайт. Сиздердин принциптериңиздер кандай? Биринчи орунда эмне? Биринчи орунда музыка, чыгарма да, биринчи орунда. Биринчи орунда музыка. Музыкадан тышкары үй бүлө деген бар, акча табыш керек, анан музыкага көбүрөөк көңүл буруш керек да. Бул немени мындай түшүнүп атам да. Биздин жолубуздагы, биздин топтун, биздин максатыбыз деп түшүнүп атам да, кандай. Албетте биринчи орунда семья турат, жакындарың турат, андан кийин анан. Биздин Бека жигит зеригип кетти окшойт, токтоп калбаңыз, келиңиз Бекага суроо берип кетели. Жок дегенде өзүңүз жөнүндө айтып коесузбу? Чыгармачылык жөнүндө жетекчиңиздер айтып атат, бул ырдаган жөнүндө айтып атат. Эми сиз жөн эле өзүңүздүн жеке жашооңуз, каяктан эмне болгонуңуз, каяктан келгенсиз? Чынында Марат айтмакчы. Үйлөнгөнсүзбү, бойдоксузбу? Бойдокмун. Марат айтмакчы, чынында эле алгач мен кичинекей кезде музыка деп, кичинекей кезден ырдап, музыкага аябай жакын болчумун да. Анан өзүм атайын үйдөгүлөрдү ээрчитип алып жакштыргыла деп кичинекей кезимден биринчи музыкага барып комузга жазылгам, комузду үйрөнгөм. Андан кийин ошентип талантым бар экен, музыкага шыгым бар экен, ошентип улантып кеттим. Андан кийин ушул чоң консерватория, Кыргыз улуттук училищесын бүтүрүп, азыр дипломдуу болуп, анан оркестрда иштеп атам.
профессионалдык деңгээлде өзүмдүн инструментимди ойной алам деп айтсам болот. Жана 5 жыл юристка окугандан соода кылып кеткендей болбойт туурабы? Булар ага Албетте биз үнүн үстүндө иштеп, аспап үстүндө иштеп, анан Биз соң музыканттар, медиктерден көбүрөөк окуйбуз. Быйыл мен 9-жыл окуп атам. Каякта окуйсуз? Улуттук консерваторияны аяктап атам. Эмнеге ордунсун өтпөй атасыз? Баары эле ушундай окуп келген. Консерваторияда 6 жыл окуйт го. Күренкевде 4 жыл окудук, ал жак баягы училищеде, андан дагы жогорку билимде ошо консерваторияда Мына 5 эң жыл окудум. өкүнүчтүү биз эми сиздер менен аралашып калгандан кийин мен кичинекейимден бери аралашам музыканттар менен. Консерватория окуш аябай кыйын, мындай ар ким эле мисалы инструментти ушу 5 жыл барабанды, ушу гитараны, кобусту ушинтип окуп туруп анан кийин кээ бир биздин ушундай таланттуу музыканттар эме аспапта ойногондор бааланбай калышат дагы, чынында эле башка кесипке иштеп соода кылып кетишет. Ушундай ырчылар эле болсо, же болбосо кээ бир ырчылар бар, ушундай сонун ырдагандар базарда соода кылып отурушат, башка кесиптин ээси ырчы болуп сахнада жүрөт да. Бунун эме кандай десем, ушунча окуп турган ичи күйөбү же биздин сахна ошончолук бийиктик деңгээлге жете элек элдер ошо музыканы түшүнбөй ошон үчүн кетеби? Бизде мындай жооп берип кетейин, жакшы суроо болду. Бизде мындай түшүнүк бар да, негизи чыгармачыл жол, бул чыгармачылык жол, маданият бул деген экиге бөлүнөт да. Бирөө чыныгы маданият, экинчиси коммерциялык жол да. Коммерческий деп коет го. Коммерческий жолдо жүргөндөр көбүнчө элге таанылат, анткени телевиденияларга барып фонограммаларды колдонот, ар кандай нерселерди колдонот. Чыныгы музыка, например, мисалга алсак, опера балетте, опера жана балеттер өтүп турат, дайыма жандуу музыка, эмне деген оркестр, дирижер болот. Чыныгы музыканын жолу ошол да. Анан ошол жакта ойноп жүргөн, биздеги иштеп жүргөн байкелер, эжекелер көп эле адамдар бар да, музыка. Жакшы музыканттар бар. Бирок эл тааныбайт. Алар тааныбайт. Алар ал нерсени түшүнөт, жакшы билет. Алар ошол жолду келбейби? Ошол жолду тандаган. Алар коммерческийди тандаган эмес, алар ошо чыныгы музыканы тандаган. Анда биз коммерсант турбайлыкпы? Марат мырза, баарыңыздарга кетейин. Чын эле аябай сонун теманы козгодуңуз. Эки жолго бөлүнөт деп атпайсызбы? Деги эле ушуну ким бөлдү? Эң башынан болду, мындан кийин бөлүндүк биз деп. Ким бөлдү? Мисалы үчүн ким кандай тоскоолдук кылат ушундай жогорку деңгээлде билимдүү музыкант агаларыбызды, эжелерибизди эл алдына чыксын, көрсүн, эл билсин. Бир 200-300 кишилеге эле жабык жерде эле өзүнүн талантын тартуулатып бербей, айтып атпайсызбы? Чыныгы маданият жана коммерция деп атасыз. Буну такыр эле аябай мындай өзгөчө орой бөлдүңүз аз бул жактачы. Балким кээ бирлер таарынышы дагы мүмкүн. Ким бөлүндү буну? Ким бөлдү? Бул жашоо өзү ошого алып келет. Мына азыр компьютер чыкты, бүт запистер болот. Азыр биз эле эмес, бүт эле дүйнө жүзүндө мындай экиге бөлүнгөн мындай көрүнүштөр дүйнө жүзүндө бар да. Опера балетинде эмгектенип жаткандар чыныгы маданият жолунда, бул жакта жүргөндөр бул коммерция жолунда дейт. Чорото кайсы жолдо жүрөт? Биз коммерциялык жолго дагы кичине чалынып, аралашып, тиякта дагы, биякта дагы эки жакта тең жүргөн адамдарбыз. Демек, мен жана сурап аткан суроомдун аракетин сиздер кылып атыптыр. Опера балетинде жүрбөй. Биздин максат бир бут коммерцияда, бир бут тиякта деп атасыз. Себеби бизге ошо коммерция жолун, коммерцияны, то есть коммерция дейбизби? Ушундай жолдогу, ушундай жеңил музыкаларды угуп жүргөн адамдарыбыз дагы чыныгы жандуу музыканы жана тереңирээк музыканы угуп, түшүнүп, көрүп калсабы деген ойдосуздар. Келиңиздер, анда сиздерге жыйынтыктоочу суроо берип кетели. Чыгармачылыгыңыздарга ийгилик, тобуңуздар бийиктиктерди багындыра берсин, атыңыздар алайга, даңкыңыздар далайга кетсин, Нурболоттун үнүнө береке берсин жараткан. Кыргызстан сиздер үчүн эмне? Мен үчүн мен үйүм деп айтам. Себеби дегенде Кыргызстанда биз кенен чоңон басабыз, каалаганыбызды кааласак сатып жейбиз, кааласак каалаган жерге барып эс алабыз, кааласак агып аткан суудан ичебиз дегендей. Кыргызстанга ошол себептен кичине болсо дагы пайда келтирели деген ар бирибиздин ичибизде кандайдыр бир неме болсо экен дейм. Каалап. Анан Кыргызстан, кыскасын айтканда Кыргызстан үйүм. Нурболот кызык эмес, жооп бербей эле койсуң. Айтып салды Марат экенчи, мен Нурболот мырза, Кыргызстан сиз үчүн үйүңүз беле дагы. Сүйүктүү мекеним.
сүйөм Кыргызстан. Сүрөт көчүлүү Инстаграмга киргизели же алда коммерция деп түшпөй койсоңорбу. Келиңиздер. Кол чабалар жаңырсын, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, музыканын сүйүүчүлөрү, профессионалдары биздин Чоро тобунун мыкты жигиттери келип турат. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда. Жетекчи ортого турбайсызбы? Кыздар, сиздер эки жакка туруңуздар. Келиңиздер. Мындай кылып, Ооба, аралашып туруңуздар. Гүлжайна. Гүл дагы түшсүн деп атпаймынбы? Бияк көрүнбөй калды. Бул дагы сүйлөбөйт, ишо көрүнбөйт. Берекевич. Баракелде. Эмиче, бүгүн Бексултан менен Нурболоттун күнү эмнеге дебейсизби? Анткени бүгүн Марат мырза ырдайт, сахнага чыгып бериңиздер. Кол чабалар жаңырсын. Жыргайбыз. Марат мырза, келиңиз, бери бул жакка туруп бериңиз. Эми биз сизди азыр кыйнабайбыз. Сөзүн жатта, сөз менен билди ырдайбыз. Бексултан, сиз бул жакка туруп бериңиз. Менин кесиптештеримдин жанында экөөңүздөр табасыздар кайсыл болгонун. Сиз ошолорду ырдайсыз. Бирок ырдаганда бир гана бир аз жеңилирээк сөздөр менен, эки тамга менен на на на, ла ла ла, та та та, фа фа фа, тра тра тра, гыдыр 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 деген сөздөрдү айтып турабыз. Ошолор менен сиз ырдайсыз. Башыңызга биз наушник тагабыз. Бир чет өлкөлүк ыр болушу мүмкүн, белгисиз ыр болушу мүмкүн. Сиздин колуңуздан келишинче эле сөз колдонбой ла 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 менен, балким на 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 менен ырдап бересиз. Мен айтам, азыр реквизит алып чыгалы. Кол чабалар менен тосолуңуздар. Анда болсо, жаштар даярдангы, эми силер профессионал музыканттар оңой эле табат болушуңуз керек, Сиз өмүр ырдап көрдүңүз беле? Жок, өмүр ырдап. Анда азыр ырдайсыз, ла ла ла, на на на. Мүмкүнчүлүк жагып атабын болот, Көптөн бери ырдатайын деп турдум беле. Келиңиз, Марат мырза. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Чоро тобу өзгөчө таймаш. Эми биринчи тамга ла дейли, ла 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 менен баштайбыз. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Өзүнүн оюнда сынырдап атат турабы? Наушниче. Ла 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 ла. Стамбул эмес. Браво! Баракеле! Оригиналдуу калы. Таптыңыздар. Эми Марат мырза, Стамбулин дегенди тапты. Бул биздин Нурболот тапты. Кийинки өзгөртөбүз, эми ла 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 эмес, эми та та та. Та та та. Кет. Та 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 та. Болары. Болары, баракелде, дароо эле таап койдум. Эми келиңиз, биз мен жанатан бери мен эми операга жакынмын, тияк бияк деп атпай, Бексултанды сынап көрөлү. Бексултан мырза, келиңиз бери. Сиз өзүңүздү деги эле кайсы жаныбарга окшош турасыз? Эми ар бир мырза өзүнчө бир жаныбарга окшош турат өзүн. Итти окшош. Итти окшош турасыз. Кана окшоштуруп көрсөңүз? Мындай эме кандай десем. Кандай ит? Тарбиялуу итпи? Орус итпи? Жош ит жана тоюп алып жата берет. Ачка болгон итти көрөп көрөйлү. Ачка болгон итти биринчи музыкасы окшоштуруп бериңиз. Кеттик. Ата кондитердик фабрикасынын бир печеньелерди колочумай багыш итке берели. Албетте, анда ушул эле ачка итпей ырдайсыз кийинки ырды. Сүйлөштүкпү? Даярбызбы? Биринчи жолу салам Кыргызстанда ачка ит бул ырды ырдап атат. Булар табыш керекпи? Табыш керек, Табыш керек. Катуу. Жакшы отпой. Карабачы, багыш кыйналып калган ит. Бир жумадан бери жей элек тамак. Бирок ырдап атат, аракет кылып атат. Тапкыла. Тамак бергиле тапкыла. Таппайсыздар. Ырдатсың дагы. Дагы дейт. Сен ит болгонун каалап атат. Сен ит кылатча. Let's get loud. Баракелде. Let's get loud dedi. Чоң рахмат, бул биздин Чоро тобу болуп кетти. Эми
Мараттарды, Бексултандарды, биз неге Нурболоттарды атпайбыз? Турабы? Келиңиз Нурболот, бери чыгып бериңиз. Ай, Нурсултан, сен атайын ит кылышты да. Нурболот, сизге эме ла-ла-ла, на-на-на, ачка калган итти окшоштурсак, бат эле окшоштуруп коебуз да. Кайсы жаныбарды окшоштурасың? Кой болбайм ба? Кой болсун. Жылым Кана? кой да. Жыл, кой жылы, окшоштуруңузчу койду гана. Ба. Ба. Бүлдүрөп турбайсыз. Ба. Ba 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 Кошкор бол, кошкор. na 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 ba 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 Ырдай берсин бе? Жагып атат бизге. ba 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 Припевиме келди. Припевде келди, куплет. Припев. Ba 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 na 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 na. Анда мындай кылалы. Булар койду сүйлөп айткан. Апам эле болот атты ошол. Кой ырдаган жакпай атат. Башка жаныбарды коюп кое белеби кандай дейсиз? Башка жаныбар бул ырды тапкан жоксуңар. 0 балл. Мен ырды котором, сиз короз боло аласызбы? Тоқ болбойм ба? Таптыңыз. Импала. Баракелде. Бека тапты, бека ойнойт дейт. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр өзүңүздөр байкадыңыздар. Өндесе үн, аракеттесе аракет, жана албетте эле бир учурунан бул жакта нукура маданият болсо, экинчи анан коммерцияны дагы мыкталып бараткан Чорото болуп кетти. Кол чак койсоңуздар. Анда болсо Чоротолор, биз сиздерди кургол кетирбей, жашнакай ата фабрикасынан жакшы таттуу белегибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Азаматсыздар, сиздерге ийгилик. Аны эмесе Чорото, Марат мырза, келиңиз. Эркин микрофон сиздер үчүн. Жетекчиси Марат байке сүйлөп койсоң. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушу Салам Кыргызстан проектисинин алып баруучулары жана уюштуруучулары сиздерге өнүгүүлөрдү каалайбыз. Мындан дагы дайыма ушу элдерге күлкү тартуулап, жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Барыбыз оорубайлы аман эсен бололу, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Аны эмесе жигиттер, чоң рахмат. Келип бердиңиздер. Маек мыкты болду. Бул Чоротоу кол чаларымызды узатып коймокчубуз. Кайрадан көрүшкөнчө ийгилик сиздерге. Кел туруңуздар. Айымдар, шашылыңыздар. Аленада дагы жаңы кийимдер келди. Эң сонун кийимдер. Дарегин дагы бир жолу кайталап кетели. Караван Сода борбору 1-кабат бутик 6А. Аленада сонун кийимдер бар. Албетте сонун көйнөктөрдү кийип, келбетиңиз ага жарашпай калбасын. Келбетиңизди дагы жаркылдаган көйнөккө жараштырып алыш үчүн Мерим кызыбызга кайрылыңыздар. Убакыт зымыраган куш демекчи, бүгүнкү берүүбүз көз иримемде соңуна келип жетти. Жакшы дем алыш, жакшы жатып, жакшы туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө Жалпыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Кайрадан кийинки ишембиде жолукканча бар болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын чыгармачылык жамааты. Барыңыздарга ысык салам айтабыз. Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Ай, Назирже. Бул эмне өзү кыргыз болгондон кыргызтай кылып чачын жакшынакай кылып эле карак эле бой албай эмне орус оюндагысың атып оожуктонот эй? Анан дагы эме деп коет, мен Кыргызстандын желегин көтөрүп туруп, өзү такалып кыргызча менен мындай сүйлөй албайбы эмне? Кыргызча сүйлөйт эй, жакшы Жок, эле. эри орусча кошуп анан такалып сүйлөй албай жана оу жок эмне эле шаарда өскөндөр айылда эле өскөн кыз экен го. Жок, неме деп коет го жанагы орус менен бир жүрсөң айбалтаң ала жүр дейт го. Жанета менен жүргөндө айбалтан ала жүрүш керек. Чын эле? Ооба. Тиги чоролорго кандай мындай ойдо калдыңыз? Чоролорго жана мага эми ортосунда Марат беле, же Мурат беле жана жетекчиси ошол эле
профессионалдар, ырчылар, анан кийин коммерческий тигиндей мындай деп. Эми жашоо ар ким ар кайсы жактан өзүнүн колунан келген тыйынын таап жеп атат да. Өздөрү деле ортодо шпагатка отурат экен го. Ошо да. Анан кийин аягында жак айтты деле, го, бул жак деле аягында. отурат экен го. Аягында айтпадыбы? Анан кийин жана эмеси нар жактагы бала ким эле аты? Бека. Бети дагы томпойуп жана сүткө тойгон күчүктөрдү өзү дагы Эмне башка эле жаныбар тура турат деме өзүнө ушуңдай деп жинде болду. Негизи ушул таарынбай эле кетишсе болду. Ой, таарында таласка барып кетсе жакшы болуп калат. Чарчадым бай, жүрү эс алып Жүрүбүз кеттик анда. Элдер да жакшы уктасын айбас.